20-ноябрь күнү Жалал Абад облусунун Каракөл шаарындагы Токтогул КЭСин кайтарып турган жоокерге ок атылып каза болгон. Күзөттө турган жоокерди башка жоокер атып алган учурда бул окуя интернет желесинде кызуу талкууга алынууда. Анда бул окуянын чоо жайын чогуу билип көрөлү. жылдын 20 ноябрында 5:50 чамасында ички аскерлердин Каракөл шаарында жайгашкан 7706 аскер бөлүгүнүн Токтогул КЭСин кайтарткан кароолдан бир мөөнөттүү аскер кызматкерин атып алган. Ал боюнча азыркы убакта аскер прокуратура тарабынан териштүү иштери жүргүзүлүп атат. Калган маалыматтардын баары ушу териштүүнүн жыйынтыгында айта алабыз. Кароолдо турган аскер кызматкерлер Каракөл шаарынын тез жардам бөлүмүнө чалып, тез жардам келип, ал аскер кызматкердин өлүмүн тастыкташкан. Экөө тең чогуу аскерге чогуу бир күндө чакырып келгендер. Бүгүн 21 ноябрь болжол менен саат 16:00 чамаларында Токтогул КЭСтери каскадында күзөттө кызмат өтөп жатып, катардагы жоокерди атып качып кеткен шектүү кармалды. Аны кармоого Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгынын жетекчилиги жана атайын түзүлгөн тергөө ыкчам тобу, УКМКнын Жалал Абад облусундагы башкармалыгынан жана ички иштер министрлигинин ички аскерлеринин кызматкерлери катышып, алар тарабынан жоокер Каракөл шаарынын аймагындагы турак жайлардын биринин чатырында жашынып жаткан жери аныкталып, сүйлөшүү жолу менен колго түшүрүлдү. Качып кеткен жоокердин жанынан куралы дагы алынган. Азыркы учурда кармалган жоокер аскер прокуратурасына өткөрүлүп берилген жана тергөө амалдары жүргүзүлүүдө. Ал жерде психологдор иштеш керек. Кимиси мындай эмнеге жөндөмдү? Анын баарын караш керек. Ким менен кимдин мамилеси начар болуп атат? Аны караш керек. Жанагындай улуулары кичилөрүнө үстөмдүк кылып, жанагы уртокмок. Ошонун баарын алдын алыш керек. Ошону тарбия деп ойлогондор бар. Ал эч кандай тарбия эмес. Баланы жөн эле майып кылат, ден соолугун бир жерин мындай залал келтирет, андан башка эч нерсеге жарабайт. Канча жолу ушундай окуялар болот? Өнүккөн өлкөлөрдө бир аскердин өлүмү мындай чоң жаңылык болуп, анан министрлер отставкага кетип, же болбосо сөгүш алып, чоң жыйындар болуп ушундай болот да. Бизде баланчаны атып кетиптир, баланча асынып өлүптүр, тиги уртокмоктон, орусча айтканда дедовщина. Жанагы кысым көрсөтүп, ондай болуптур, денеси көк ала болуптур деген эле жаңылыктар. Ошон үчүн аскерге мындай колунда барлар, башка улуттун өкүлдөрү армияга барбай атат да. Армияга жанагы эле мүмкүнчүлүгү жоктор, көбүнчө дейми? Арга жок, жанагы контракт акча төлөй албагандар анан армияга жөнөтүп, мына ушундай окуя болуп атат да. Андай болбош керек дейм. Ошон үчүн азыркындай атышуу жана башка эмелерде сөзсүз министрлик жоопкерчиликти алып, кийинки келген министр экинчи ушундай окуя кайталанбай тургандай кылып түнүгүн иш алып бара тургандай жетиштүү жаза болуш керек да. Тилекке каршы жыл сайын ушундай жаман окуялар, көрүнүштөр катталып атат да. Бул биринчиден мен ойлойм, бул жерде биз ошол психикалык жагынан текшертүүнү күчөтүшүбүз керек да. Мисалы башка мамлекеттерде, Америкада, Батыш Европада, Японияда аскер кызматкерлер болобу, ички иштер органдар кызматкерлери болобу, жана ушундай укук коргоо органдар кызматкер болобу, алар биринчиден чоң медициналык осмотрдон өтөт, экинчиден ушундай психикалык жагынан текшерүүлөрдөн өтөт да. Ошондон кийин аларды тестирлөөгө уруксат берилет да, анан кийин жумушка алынат да. Ушундай процесске биз да акырындыктан өтүшүбүз керек да. Анткени аскер кызматкерлер алар деген курал сактайт, чоң курал менен чогуу жүрөт. Мына ошол окуя бул эмненин белгиси. Биринчиден ошол аскер кызматкерлер болсо, алардын командирлери, жетекчилер толук кандуу жазага тартылыш керек да, мен оюмчачы. Аскер прокуратура иликтөө жүргүзүп, ичкиликтөө жүргүзүп, ошол ким күнөөлүү, эмне себептен ушундай окуялар болду, ошолорго толук кандуу жооп берип, мыйзам чегинде алар жазага тартылыш керек.